Чүй облусунда арматура чыгаруучу жаңы завод ишке кирди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 15 февралда Чүй облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында арматура чыгарууга адистешкен Азия Сталь ЖЧКсына барды. Мамлекет башчысына үстү-үзөгү жылдын февралында Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун колдоосу менен ишке кирген өнөр жай ишканасынын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берилди. Азия Сталь ЖЧК биргелешкен ишканасы кыргыз ишкерлери менен Индиялык компаниясынын катышуусунда түзүлгөн жана Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун колдоосу менен 2021 жылдын июнунда заводду модернизациялоо жана кайра жабдуу иштери башталган. Модернизациялоонун биринчи этабында Азия Сталь ЖЧК кубаттуулугу айына 3000 тоннага чейин продукцияга даярдалган индиялык мештин базасында болот эритүүчү цехтин курулушу аяктады. Ал арматура заводун чийки зат менен камсыз кылат. Болот эритүүчү цехтин ишке киргизилиши ишкананын импорттук сырьеодон көз карандылыгын жойду жана арматуранын өздүк наркын бир кыйла арзандатты. Завод СНИПтин бардык талаптарын жана санитардык экологиялык нормаларды сактоо менен курулган. Модернизациянын экинчи этабында чет элдик инвестор Индиялык компаниянын өндүрүштүк кубаттуулугу айына 15 000 тонна продукцияга чейин жеткен меши менен болот куюучу заводун куруп ишке киргизет. Темир эритүүчү заводдун курулушун аяктоо 2023 жылга чейин бүтөөрү белгиленген. Биринчи этапта бул заводдун ишке кириши Кыргызстандын арматурага болгон муктаждыгын 10% чейин жергиликтүү өндүрүштүн эсебинен жабат. Ал эми долбоордун экинчи этабында Кыргыз Республикасынын арматурага болгон муктаждыгынын 60% чейинкисин жергиликтүү өндүрүштүн эсебинен жабууга болот. Арматураларды чыгаруучу заводдун ишке киргизилиши курулуш материалдарынын арматуранын өздүк наркынын импорттук арматурага салыштырмалуу 10% чейин төмөндөшүнө шарт түзөт. Бул багытта Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан сезилерлик колдоо болду. Ушул эле жерде Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын турагасы Артем Новиков Россия Кыргыз өнүктүрүү фондун 2021 жылдагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат берди. Анын айтымында өткөн жылы фонд тарабынан өндүрүш, агро өнөр жай комплекси, байланыш жана IT, транспорт, логистика, туризм жана башка тармактардагы 333 долбоор 44,2 миллион АКШ долларына каржыланган. Ишкананын өндүрүш процесси менен таанышуу учурунда 2021-2022 жылдардын күз-кыш мезгилинин башталышы менен өлкөнүн металлургиялык ишканалары электр энергиясы менен камсыздоо көйгөйүнө туш болгону белгиленди. Энергетикалык кризистин натыйжасында металлургиялык ишканаларга электр энергиясын берүү токтотулган. Ата мекендик өнөр жайды колдоо максатында мамлекет тарабынан электр энергиясын берүү кайрадан жанданып, жана ишмердүүлүктүн түрүнө тиешелүү тариф белгиленген. Бул чаралар өлкөнүн бир катар ири металлургия ишканаларынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылууга мүмкүндүк берди. Садыр Жапаров мамлекеттик органдарга ишкананын туруктуу иштешин камсыз кылуу үчүн электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоону улантууну тапшырды. Ал ата мекендик ишкерлердин жумуш орундарын түзүү, салык жана социалдык чегерүүлөрү аркылуу өлкөнүн социалдык экономикалык тармагын өнүктүрүүгө кошкон өзгөчө салымын белгиледи. Президент Садыр Жапаров бүгүнкү күндө мамлекеттик саясаттын негизги артыкчылыктарынын бири өнөр жай ишканаларын өнүктүрүүнү жана бизнести колдоо экенин белгиледи. Президент Садыр Жапаров Бишкек-Кара-Балта унаа жолун толук реконструкциялоону 2022 жылдын аягына чейин бүтүрүүнү тапшырды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 15 февралда Чүй облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Бишкек-Кара-Балта унаа жолун реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышты. Транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоевдун айтымында, учурда Бишкек-Кара-Балта унаа жолунун жалпы узундугу 52,5 чакырымдан калган, 7,4 чакырымын реконструкциялоо иштери уланууда. Калтуу конуштардагы реконструкцияланган жолдун негизги унаа жүрүүчү бөлүгү 6 тилкелүү болуп, турасы 3,5 метрди түзөт. Мындан тышкары мамлекет башчысына Бишкектин түндүк айланма жолун реконструкциялоо долбоору көрсөтүлдү. Реконструкциялоо долбооруна ылайык автожол кеңейтилип, ага жол кайчылаштары, тротуарлар жана жол үстүнөн адамдар өтүүчү өтмөктөр курулат. Айланма жолдун узундугу 34 чакырым, негизги бөлүгү ортодо бөлүүсү менен
4 тилкелүү болот. Бишкектин түндүк айланма жолун реконструкциялоого инвесторлорду тартуу пландалууда. Садыр Жапаров ошондой эле Профсоюзная көчөсүндөгү жол куруу долбоору менен таанышты. Долбоорду үстүбүздөгү жылы толугу менен бюджеттик каражаттардын эсебинен ишке ашырып баштоо пландалууда. Узундугу 8,5 чакырымды түзгөн жол Бишкек-Карабалта унаа жолуна альтернатива болуп, аны жеңилдетери күтүлүүдө. Мамлекет башчысы бул долбоорлорду ишке ашыруу автоунаалардын жол жүгүн азайтып, жарандар үчүн өлкөнүн борборуна кирип чыгууда ыңгайлуулукту жогорулатаарын канааттануу менен баса белгиледи. Ал заманбап, эл аралык стандарттарга ылайык унаа жолдорду сапаттуу куруу жана реконструкциялоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Президент транспорт жана коммуникациялар министрлигине Бишкек-Карабалта жолун реконструкциялоону 2022 жылдын аягына чейин бүтүрүп, курулуш иштерин өз убагында жана сапаттуу жүргүзүүнү көзөмөлгө алууну тапшырды. Ошондой эле президент Садыр Жапаров унаа транспорттардын үзгүлтүксүз, коопсуз жана ыңгайлуу кыймылын камсыз кылуу максатында Бишкектин түндүк айланма жолунун жана Профсоюзная көчөсүн бойлой айланып өтүүчү жолдун курулуш долбоорунун ишин тездетүүнү тапшырды. Ноокаттын жолу 2023 жылы оңдолуп бүтөбү? Ош-Исфана жолу 2023 жылы толук пайдаланууга берилет. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Эмилбек Жусупов парламент радиосуна курган маегинде билдирди. Жусупов билдиргендей, эл өкүлдөрү февраль айынын башында Ош облусунун Ноокат районунда көчмө жыйын өткөрүп, Баткен-Ош Бишкек багытын байланыштырган жолдун абалын көрүп келишкен. Эл өкүлү жолдун Ноокат районуна туш келген тарабы жүргүнчүлөрдү кабатыр кылып жатканын айткан. Транспорт министрлигинин маалыматы боюнча Жапониянын ЖК эл аралык кызматташтык агенттиги менен 2015 жылдын 26 октябрында кол коюлган келишим боюнча аталган каттамдагы жол 2018 жылы башталып, 2023 жылы толук пайдаланууга бериле турганы көрсөтүлүптүр. Ортодо иштин туруп калышына дүйнөлүк пандемия кесепетин тийгизди. Эми ушул жылы токтогон иш кайра улантылаарын адистер белгилешти деген эл өкүлү. 1992 жылдан 2018 жылга чейин Кыргызстанга келген 10 миллиард доллардай сырткы жардамдын 26% транспортко жана жолго каралган. Эмилбек Жусупов жол ноокаттыктардын эң орчундуу маселеси. Эмилбек Рамидинович, жакында эле Баткенге жасаган иш сапарыңыздар учурунда Ноокат Кызылкыя жолунун абалы менен да таанышып келипсиздер. Жолду реконструкциялоо качан башталчудай? Биздеги маалыматтар боюнча эл аралык кызматташтыктын Япон агенттиги менен келишимдер түзүлүптүр. Кудай буйрса ушул жылы башталат деген ишенич бар. Биз шайлоочулар менен жолукканда бул маселе өтө көп көтөрүлгөн. Бул Ноокат элинин эң орчундуу маселеси десек жаңылышпайбыз. Жол оңдолсо, албетте, жакшы болот деңизчи. Бирок оор жүк ташуучу унаалардын кыймылын чектебесе, ал жолда бат эле бузулат го. Ошондой болбошу үчүн Ноокат шаарына кире бериш жерге айланма жолду куруу боюнча сунуш бар. Кечээ жакында бул маселе боюнча мен транспорт министри менен да сүйлөштүм. ЖК менен түзүлгөн келишимде бул нерсе каралбай калган окшойт. Ошондуктан кошумча сунуштарды беришибиз керек. Себеби айланма жолдун курулушу биринчиден жолду бузулуудан сактаса, экинчиден жолдогу тыгынды да азайтат эле.